чында эвакуация кылып атканда деле баягы көпчүлүгү өздөрүнүн машинеси менен кетип, своим ходом эле жеткен. Анан мынча адамды өкмөт бүгүнкү күндө даяр эмес окшойт да, ошо жөнөткөнгөчү. Анан ошого баягыдан бери даярдык көрсө болмок. Ал кишилерди түшүнүп атам, бирок частный компанияларды как-то мобилизовать этип жөнөтүш керек. Эмне үчүн дегенде, мындай бир бай үйгө баргыла дегендин алдында ошонун баарын даярдап алыш керек эле да. Алдын ала иштин жүрбөгөнүнөн кабар береби? Эми жүргөн жок, ачыгын айтыш керек. Анын ичинен баарыбыз күнөөлүүбүз. Биз парламентте күнөөбү. Ушул боюнча мен Акылбек Үсөнбековичке да айттым. Мамлекетке караштуу пансионаттар бар көлдөчү. Көлдүн сезону деле бүтүп калды. Көзүмүздө караган анча-мынча турак жайлар бар. Ошол жака жайгаштырыңыздар деп мен өзүм лично чалып да айттым, сурандым. Кайрадан Баткенге кеткиси келген жарандар кете албай атат да, ушул тууралуу. Эми ал боюнча штаб иштеп атат. Штаб жакшы иштебей атыптыр да. Да. Ошо таразы кылып атат. Сиздерге эл өкүлдөрү деле көңүл бөлүп койсо болот эле. Маселе жок. Эгерде штаб туура эмес, жакшы эмес иштеп аткан болсо, анда айтабыз бул жакта. Спорт ортосунда кайрылбады. Мен көрүп, ошон үчүн мен Акылбек Үсөнбековичке өзүм кайрылгам бул боюнча.